Биякта в основном буудай, арпа, жүгөрү, анан бери техниканын жакшы жагы жана жөнөкөйлүк жагынан жакшы, сапаты да жакшыраак дегенден. Запчастьтарын канчалык бачым, канчалык көбүрөөк алып келген болсо ошол жакшыраак да бизге. Основной экөө турат, бирок экөөнө 120 атат. Экономичныйраак да. Сокко менен бир айдаганда канча расход болот? Эми сокко менен айдаганда адамды айтканда комфорттураак да. Ушул фармилиттерде вообще башкача. Негизи бул трактордун күчтүүлүк жагы жакшы, анан жөнөкөйлүк жагы. Мындан дагы Кыргызстан өнүксүн да. Жакшы техникалар келсин. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ошол техника боюнча ушу алганбыз, былтыр күзүндө алганбыз. Ошол техниканын жакшы жагы жана жөнөкөйлүк жагынан жакшы, сапаты да жакшыраак дегенден. Сиздин өзүңүздүн атыңыз ким? Атыңызды айтып койсоңуз. Биздин атыбыз Азамат. Кайсы айыл? Бурулай айылы болот. Кемир району Бурулай айылында болот. Чүй облусу, Кемир район, Бурулай айыл. Бул жерде кандай өсүмдүктөр көбүнчө өстүрүлөт? Биякта в основном буудай, арпа, жүгөрү, анан беде. Беде. Основной ошол. Ошол экен да, эң негизгиси. Мал багытында да көбүнчө эле. Өзүңүз канча жылдан бери механизатор катары иштеп келатасыз, дыйканчылык менен канча? Ушул дыйканчылык менен бизден бала кезден бери эле келатабыз ошо иштеп. Ошол дыйканчылыкты мындайча айтканда жакшылап өздөштүрөлүп, ошол себептен ушундай техникаларга өтүп. Башында баягы айдаганда эски тракторлор менен жүрдүк, баягы советский тракторлор менен. Аларга да рахмат. Алар да учурунда жакшы эмес, бирок эми заман өзгөрүп, заманбап болот экен, техникалар улам өзгөрүп, жакшы техникалар чыгып атат. Ошого да бир аракет кылып, агротерктен алганбыз. Расул байкеден ушу. Фармлит. Фармлитти. Модели канча болот ошо? 1204. 1204 Фармлит 120 аттын күчү болот ошондо, э? Ушу 120 аттын күчүнө татыктуу өзү. Өзү ушул күч жагынан айып жок. Жакшы күч жагы. Бардык жагы. Мунун мага жаккан себеби, бир жылдан бери айдап атабыз. Бир жылдан ашык болду. Ошондон берки баягы жакканы бул жөнөкөйлүгү менен жакты да мага. Советский тракторлордун эмеси кандайган болсо, ошондой. Ар бир детали өзүнчө. Мындайча айтканда жөнөкөйлүгү, анан күчтүүлүгү, анан жакшы. Эми былтырдан бери айдап келатабыз. Бирок эч кандай техникалык эме жагынан кайрылуулар болгон жок да. Биягы сынып дегенде андай мындай болгон жок, Кудайга шүгүр. Айдап келатабыз. Өзүнүн алып келатат, э? Өзүнүкүн алып келатат. Азамат байкеси, бул эми Фармлит Кытайда чогултулган трактор, Фармлит деп Кытайдыкын билебиз, бирок негизи ушу Deutz-Fahr аттуу немецкий заводдун негизинде жасалган трактор эмеспи? Ушу немис деген сөзүнө канчалык татыктуу болот ушу бир жылдан бери деп жүрүпсүз? Эми баягы бизде техникага отуруп айдагандыктан бул ушу күчтүүлүк жагынан соккону сүйрөгөндө дагы, бирок бул 1204-тун сокко эмес, калган причиналарда сүйрөгөнгө эмеси бар да, жакшы. Күчү жетет, жакшы. Иштеген жагынан дагы, күчтүүлүк жагынан да, сапаттуулук жагынан да жакшы да. Ошол себептен иштеп келатабыз. Өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн акчасын актачыда, э? Көзүңүз жетет ошого. Эми Кудайга шүгүр. Канча агрегат тагасыңар, канча шайман тагылат буга? Азыркы учурда момундай чөп тартабыз. Чөп тартып, эме кылып бир телешка сүйрөйбүз. Арышник тартабыз. Сокко жер айдайсыңар. Жер айдайбыз. Эми Кудай буйрса бир пресс алалы деп атканбыз. Ушундай причиналарды акырынан алып да көбөйтүп. Ооба, буйрусун. Эми баягы технология өнүгүп атпайбы? Заман өнүгүп атат. Чет мамлекеттердин айыл чарбасы өнүгүп атат. Ушу сельхозтехникаларды сөзсүз түрдө изилдешибиз керек, э? Үйрөнүшүбүз керек, жаңыланышыбыз керек. Ооба. Эми
Муну кандай жолдор менен алдыңар эле, кантип алдыңар эле бир көрүүчүлөргө бир айтып койсоңарбы? Мен ушуну баягы наличка катарында эле алгам. Сиз ушул накталай алган кадар экенсиз да? Көбүнчө ушул Айлбанк, лизинг аркылуу алгандар көп экен да. Анан сиз накталай алыптырсыз, биринчи кардарыбыз болуп атат, ушундай интервью алып атканыбыз. Накталай алганда эми баягы канча бат эле экенби же баягы ызычуулар бар экенби? Муну алганда, накталай алганда бачым эле учурда бүтүрүп берди баардыгын. Ушу агротектин малдары иштеген малдары өзүлөрү бачым ылдам бүтүрүп, бир 15-20 күнүн ичинде эле полный чыгарып берди да. Бияка алып келди, кемиңге? Бияка алып келип берди. Баардыгын эметиштен. Эми ал жагынан эч кандай эме болгон жок. Балким эми бөлөктөрдө болгондур, бирок ал жагынан андай жагын эметкен жок. Агротрек компаниясы өзү ушу саткан аябай тейлөө жагы канчалык сапаты жогору, анан техниканын негизи алганда трактор болобу, башка техника болобу, сервисный обслуживаниясы канчалык ошол деңгээлге татыктуу? Бул бир чети туура айтасыңар. Бул негизи техниканы алышта эмес. Бул техниканын ар кандай сиз айткандай ошол запчастьтарын канчалык бачым, канчалык көбүрөөк алып келген болсо ошол жакшыраак да бизге. Ошол себептен бул агротректин азыркы учурда жакшы болуп атат. Өзүлөрү ошол эмесинде, мындайча айтканда өзүлөрү ушул агротректин магазинин ачып, ошол тетиктерин баарын алып келип атат азыр. Ошол Расул байке ошол нерселерин баарын толуктап берип атат да. Мындайча айтканда баардыгын кылып берип атат жакшы эле. Канча балдар бар ошол формулитте алган, иштеп аткан балдар. Эми запчастьтарын бири 15 күндө, кээ биякта барды биякта жакшы обслуживание кылып берип атат. Эми пока жалап жок. Ушул 1,5 жылдан ашык иштеп атасыңар, мынтип туруп калган күнүңөр, бузулуп туруп калган күнүңөр болуп калдыбы? Эмне себептен болду? Бул жагынан билбейм, эми жаңы трактор алдым, Кудай шүгүр. Туруп калган. Алланын эмеси менен бир мындай турган күнүм болгон жок. Бул эң башкыда, бул эң башкысы ошолго иштеп аттык. Кудай шүгүр, эми баардыгы жакшы эле болуп атат. Бир мындай токтоп, тияк буягын чукуп дегенде, кээ бирлерден көрүп аттым баягы. Бирлери туура эмес чыгып калып, ошондой токтоп калышып. Сизде андай болгон жок? Менде андай болгон жок, Кудай шүгүр. Мындайча айтканда астына мындай ар кандай шаймандарды, ключтарды салыш үчүн ушуларды орнотуп баягы өзүбүз жасаганбыз. Муякта өзүнүн противестери бар. Ошолор противестер жетип атабы? Жетип атат. Противестери өзүнүкү сонун эле. Сокко менен кемеде жетип атат? Жетип атат. Бирок в основном азыркы кийинки келген эмелер бул биздикинен эмес да, биздикинен да сонун. Астына противестери жакшы. Азыркы бул типтеги мындайча айтканда биринчи алган эскирээк болуп калды да. Бул азыркылары жакшы келип атат. В основном ушул бактары болсо жакшы экен, ушунусу жакты. Аркасына жүдөбөй, бу жерден эле куят экенсиң. Ошол эле в основном ушул кандай мотор жагынан движок канча цилиндр болуп эсептелчү бул? 4 цилиндр. 4 цилиндр. Ичинен мындай обслуживание кылып, мындай эметкенге оңой элеби же? Оңой эле. Ошол баягы айтып аткан себебим мунун жөнөкөйлүк жагынан жакты дегени, мына мунун баардыгын причиналарын бар сыртта. Кылыш үчүн ремонт кылып, же бир фильтрларын которосуңбу, ушуларын которуш үчүн сырттан эле мынтип бурак которуп коесуң. Сиздики дагы мындай жапжаңдай болуп көрүнүп турат да? Өзүн жакшы карайт экенсиз трактор да? Мындай эмесин баары сыртта. Основной ушул ичинде болсо эми азыркы заманбапка тиешелүү жеңил. Ичин азыр сүйлөшөбүз, отуруп айтып бересиз да. Келин дөңгөлөк боюнча өзүнүкү родной болчу, бул родной. Родной. Размерлери кандай болгон, анан бул бакка канча батып атат, канча багы бар? Бакта болсо 120 литр батат ичине. Бир бак, бир бак 120 батат. Основной экөө турат, бирок экөөнө 120 батат. Бул дөңгөлөктөрү болсо эмеге жакшы. Жана
культивация кылганга майда эмелердин ичине чөт да бул дөңгөлөгү. Өзүнүкү родной, Родной өзүнүкү чөт. Бирок ушундай да бар. Мында широкий да бар каласа. Основной ошолор чөт. Цилиндр болсо 4 цилиндр. Мындайча айтканда экономичныйраак да. экономичныйраак деп калдык. Биз оор жумуш сокода эми. Соко менен бир айдаганда канча расход болот? Эми сокко менен айдаганда где-то бир 18-тен 20га чейин да. Эми булар деген 4 корпус жүрөт да. Жерди айдашта дагы тереңдикте айдайбыз да. Ошол расход ошондой эле болот. Азамат байке, сиз эми бала чактан бери эле механизатор катары ушу жер менен алек болуп атасыз. Бул тракторду алгандан кийин азыр кичине мындай жылыш барбы? Бир мисалы үчүн мынча бир күндө мынча гектар жер айдасам, буну менен мурунку трактор мынча гектар жер айдалса, буну менен 2 эсе көппү же канча эсе көп деп айта аласыз? Эми муну менен тиги тракторлордун негизи эми алардын күчү азыраак да. Мунуку көбүрөөк болуп атат. Ошол себептен канчалык күчү көп болсо ошончолук жерди көбүрөөк айдайсың деген да. Эми азыр заманбап болуп калды. Элдин баары тең ушундай техникага качырып калды да азыр. Бир күндө канча айдап ийесиз мындай бир жакшы иштеп берсе ушу? Бир күндө жакшы десе бир 8 гектарга жакын айдайм. Айдап коесуңар, 8 гектардай. Жакшы. Бисмилля деп эле киргенде бул эмеси сидениясы аябай жеңил да. Ушундай заманбапта жасалган. Жанагыдай эле айтканым, мунун ичи дагы бир жөнөкөйлүү да. Баа аркы беркиси көп деле эмес. Баа жөнөкөйлүү, доступный. Баардыгы жеңил. В основном иштегенде баягы чарчагандын негизи эме да, баа сырттагы трактордун үнү ичине көп угулган себептен адам чарчайт да. Агротрек мунун эмеси болсо шумоизоляциясы жакшы. Сырттагы эмеси ичине көп угулбайт да. Ызы жок, Ызы жок, ошол себептен ошонусу менен дагы жакшы эметилет да. Адам чарчатпайт. Адамды айтканда комфорттураак да. Көп үн чыкпаса, ошончолук адам иштегенде жакшыраак болот да. Музыка коюп алып, кино коюп алып. Эми ар кандай эмелер кылат, музыка коюшат, ар кандай берге эмелерди коюшат. Сизде камера заднего вида бар да мында? Жок, анысы жок менде. Сизде жок ба? Бул деген жана биринчисинде алганбыз да. Биринчилерде жок да. Бул кийинки келгендерде жакшы болуп келип атат. Азыр бүт полный ичинде баардыгы бар. Рестайлинг деп коет го. Ичинде эмелерин баардыгы башкача да алардыкы. Кондёрдук жайында кондёр менен ал эмеси да бар, муздаткычы да бар. Мурун жок эмеспи? Мурун жок эмес беле тракторлордо? Мурун жок болчу. Эми азыр заманга жараша болуп атпайбы? Кийинки чыгарылыштарда азыр муздаткыч эме болсо, азыркы кийинки чыгарылган ушу формулиттерде вообще башкача. Алардыкы мындан да сонун. Кийинки азыркы мисалы азыркы ала турган кардарларга вообще сонун да. Сиз өзүңүз 1 жылдан ашык айдап жүргөндөн кийин башка бирөөгө мындай механизаторлорго же жаңы механизатор болом дегендерге ушу тракторду сунуштаганга уверенсизби? Ооба, мен айтат элем, мен бул тракторду эле мындайча айтканда жакшы, в основном ошол Агротректин Асул байкебиз болсо, ошол основном запчастьтарды бир жери бирдемке болуп кала турган болсо, ошо механизаторлорун жиберип, ошол жагын жакшы кылып берет. Ойлонуп койгон жакшы. Ошол себептен мен ойлойм, эми баягы кандай техника болбосун негизи бузулат. Бирок ошол бузулган учурда болуп атат да, көпкө туруп калбастан, ошону бачымыраак, ылдамыраак, ошол жагын Расул байкебиз ошол жагын жакшы кылып атат да. Ошол азыр жанагы запчастьтарын алып келип атат, баардыгын алып келип атат. Эми мындай буюрса деп атам, мен мындан да өркүндөп жакшы кылар. Шаймандарды да алып келип. Ошол жагынан эле жакшы. Ошол себептен мен эми баягы кыргыз элим айтат элем, негизи бул трактордун күчтүүлүк жагы жакшы, анан жөнөкөйлүк жагы. Сервисный обслуживаниясы. Сервисный обслуживаниясы да жакшы. Ошол жана айтып атпайм, ошол сервисный обслуживание жагынан тиги
Расул байке ошол запчасттарды жанталаш өзү ушу кардарларга жеткирейин деп ушу чоң бир эме ачып, азыр запчасттарын өзү алып келип атат. Бүт бардыгын учурда эми тракторду көп токтотпогонго аракетин кылып атат да жакшы. Эң башкысы механизаторлор иштеп аткан жерде токтоп, күтүп, запчасть издеп, кантип оңдойм деп жалгыз калып калбайт экен да. Ошол баары чогуу чечет. основной механизаторлардыкы эмелер ошол болот да. Эми биздин Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Сельхозтехника, заманбап сельхозтехника бизге керек. Агротрек өнүгүп дагы бизди заманбап техникалар менен кубандыра берсин. Дыйкандар, механизаторлор иштеп ыраазы болуп, жумушун 2 эсе, 3 эсе жакшы сапаттуу кылсын деп каалайбыз. Биз AgriLife KG YouTube каналы ошон үчүн Кыргызстанды айланып, ушундай бир атайын бир гана ошо магазинде туруп көрсөтпөстөн, атайын ошо механизаторлорго иштеп аткан процесстерине келип тартып атабыз. Механизаторлордун өзүлөрүнүн ой пикирлерин угуп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер өзүңөр лайктарыңарды, комментарийлериңерди жазгыла. Балким биз дагы бир суроолорду бербей калдык. Кандай дагы шаймандар келишини каалайсыңар? Ушу трактор боюнча балким бир суроолоруңар калып калды, ошолорду жазгыла. Биз болсо азыр биякта жыйынтык чыгаралы дагы ушу Кемин районунда дагы бир 3-4 тракторду тартабыз. Биз өзүбүз Азамат байке өзүңүз бир жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып коштошуп айтып койсоңуз болот да. Эми эмне айтып атам, кыргыз элиме ар бирөөнүн иштеп аткан иштерине ийгилик. Мындайча айтканда, ажоосунда иштеп аткан иштерине ийгилик, кандай гана Кыргызстан өнүгө берсин. Ушундай канчалык өнүккөн сайын ар бир адамдарда болгон сайын ушундай жакшы техникаларды алып келсин. Ушул жерде иштеткенде дагы ушундай жеңил, жакшыраак техникалар менен иштетип, мындан дагы Кыргызстан өнүксүн да, жакшы техникалар келсин. Ошондой айтарым эмне, ушул Farmlet трактору бул мен үчүн баягы жекече пикиримди айтып атам да, бул мен үчүн азыр айдап аткан тракторум жакшы. Купулуңузга толгон. Эми жакты иштегендери, жүргөндөрү, сапаты тарабынан, бардык жагынан мага баягы жакты да. Бар жагынан топ келген. Топ келген. Эми кыргыз элиме деле айтат элем, ушул трактор деле алышка бир сунуштайт элем да. Жакшы, эч кандай эмеси жок. В основном бул Агротректин эмеси жана техникалар, запчасть жагынан алып келген жагы жакшы да. Ошону токтотпой алып жүргөн жагы жагынан дагы, обслуживание жагынан да жакшыраак да. Ошол себептен. Азамат байке, сизге рахмат. Убакыт бөлүп бизге. Азыр механизаторлор эми азыр чөп чабып аткан учур экен. Мындан кийинки кандай кызматтарды кыласыз? Мындан кийинки азыр ошо жер айдоого дайынданып атабыз. Октябрда айдайт экенсиң. Уже жер айдоо башталат. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Дыйканчылык өнүгө берсин, Кемин районунда өнүгө берсин, ар бир айылда ушундай көптөгөн тракторлор боло берсин. Сизге рахмат интервьюңузга. Ушул тракторлор, сатып алган кардарлар кандай иштетип атат? Биз ошол максат менен Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык Көл облусуна болот. Нарынга барабыз. Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз, сокосу бар. 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ушуну. Анан күчтүүлүк жагы сөз жок да мындай.